Süt emүүчүлөрдүн сырткы ички түзүлүшү. Süt emүүчүлөр башка омурткалуу жаныбарлардан өздөрүнүн түзүлүшү менен айырмаланып турат. Süt emүүчүлөр жылуу кандуу жаныбарлар. Денеси жүн түктөрү менен капталган. Тери катмарында тер, май, сүт бездери жайгашкан. Теринин кызматы коргоочу, терморегулятордук, дем алуучу, сезүүчү, бөлүп чыгаруучу жана соруп алуучу кызматтарды аткарат. Теринин түзүлүшү. Тери татаал түзүлүштөгү бир нече катмардан турат. Андан көптөгөн нерв учтары, кан тамырлар, май жана тер бөлүп чыгаруучу бездер жайгашкан. Тери клетчаткасы. Жылуулукту жөнгө салуучу жана запастык кызматты аткаруучу май ткани. Тер бездери. Süt emүүчүлөрдө тер бездеринин 4 түрү кездешет. Булар сүт бездери, жыт бездери, май бездери жана тер бездери. Тер бездери. Организмдеги температуранын туруктуу сакталышына, зат алмашуу процессиндеги ашыкча заттарды сыртка чыгышын камсыз кылат. Жыт бездери түрүн өзгөрткөн тер бездери. Осуктордун жыныстык белгиси жана өзүнө тиешелүү болгон аймакты белгилөөсүнө кызмат кылат. Сүт бездери. Түрүн өзгөрткөн тер бези ал ургачы жаныбарларда сүттүн топтолушун жана бөлүнүп чыгышын камсыз кылат. Гуморалдык система. Гуморалдык деген сөз гуммус термининен алынып, суюктук дегенди түшүндүрөт. Бул органдардын жана системалардын ишинин өз убагында жөнгө салынып турушу. Жылмакай булчуңдардын түзүлүшү. Негизинен сүт эмүүчүлөрдө булчуңдардын 2 түрү кездешет: жылмакай жана таргыл. Ички органдардын түзүлүшү жылмакай булчуңдан турат. Мисалы, жүрөк кан тамыр системасы. Таргыл булчуңдар. Сүт эмүүчүлөрдүн склеттик булчуңдары турал жын ала булчуңдардан түзүлгөн. Булчуңдардын татаалданышы алардын кыймыл-аракеттерине байланыштуу болуп, ийин казуучу, ылдам жүрүүчү жаныбарларда алар нык келип, күчтүү болот. Жай кыймылдуу сүт эмүүчүлөрдө булчуңдары жырткычтардыкына караганда бошоң келет. Нерв системасы. Сүт эмүүчүлөрдүн мээсинин түзүлүшү татаал өзгөчө алдыңкы мээ, кара куш мээнин бөлүктөрүнөн жакшы өрчүгөн. Сүт эмүүчүлөрдүн баш нервтери 12 жуптан турат. Сүт эмүүчүлөрдүн сезүү органдары көздөрү, угуу, жыт алуу, таам жана сезгич мурун сыяктуу кылдары жакшы өрчүгөн. Бирок жашоо шарттарына карата бардык сезүү органдары бирдей өрчүбөйт. Мисалы, аркарлардын, эчкилердин жыт билүүсү жакшы өрчүсө, жарганаттар сезгич кылкан жүндөрүнүн жардамы менен учуп жүргөндө башка нерсеге тийбей, учуп абадагы чымын-чиркейлерди кармап жейт. Дем алуу системасы. Дем алуу системасы аба өткөрүүчү жолдордун мурун көңдөйү, коко, кекиртек, бронхтор жана өпкөдөн турат. Аба мурун көңдөйүндө фильтрленип, жылып жана жумшарып, андан ары коко, кекиртек, бронхтор жана өпкөгө барат. Өпкөнүн альвеолаларында газ алмашуу жүрөт. Альвеоланын өтө жука капталы биологиялык өткөргүч мембрана болуп эсептелет. Ал аркылуу кан тамырлар капиллярындагы кан менен альвеоладагы абанын ортосунда газ алмашуу жүрөт. Кан айлануу системасы. Сүт эмүүчүлөрдүн кан айлануу системасы 2 кичине жана чоң кан айлануу тегеректеринен турат. Чоң кан айлануу жүрөктүн сол дөөлөйчөсүнөн башталып, артерия каны сол карынчага келип, мындан жүрөктүн сол толтусу алып чыгып, дененин жогорку жана төмөнкү бөлүктөрүнө таза артерия каны тарайт. Кан айлануунун кичине тегереги вена каны ири вена көңдөйүнө жетип, андан жүрөктүн оң дөөлөйчөсүнө куюлат. Мындан вена келип оң карынчага түшөт да кичине кан айлануу тегереги жүрөктүн оң карынчасынан башталат. Тамак сиңирүү системасы.
Бардык сүт эмүүчүлөрдө тамак сиңирүү системасы ооз көңдөйүнөн башталат. Ооз көңдөйүндө тамакты майдалоочу тиштери, сезүүчү тили, шилекей бездери жайгашкан. Чутулган азык ооз көңдөйүндөн кулкунга, андан кызыл өңгөчкө, акыры карынга өтөт. Көпчүлүк сүт эмүүчүлөрдүн карыны бир бөлүктөн турса, кепшөөчүлөрдүн карыны бир нече бөлүктөн турат. Азыксат андан ары ичегиге барып сиңет. Тамакты сиңирүүдө боордун, андагы өттүн, уйку бездери бөлүп чыгарган заттардын мааниси чоң. Бөлүп чыгаруу системасы. Организмден зыяндуу заттарды бөлүп чыгарууда бөйрөктүн кызматы чоң. Бөйрөктүн майда түтүкчөлөрү аркылуу суунун ашыкчасы жана керексиз заттар бөлүнүп чыгат. Ал эми бөйрөктүн ички катмарындагы майда түтүкчөлөр бөйрөк култугуна чогулуп, түтүкчөлөр аркылуу сейдик табаарсыкка куюлат да андан сыртка чыгарылат.